Каппадокияга болгон сапарыбызда түрк элинин көркөм кол өнөрчүлүгү дагы бизди кызыктырбай койгон жок. Эгер сиз бул районго саякаттап келип калган болсоңуз, сөзсүз түрдө Көрөме шаарчасындагы Икман галереясына баш багыңыз. Бул жерден сиздер түрк элинин килем согуу өнөрчүлүгүнө күбө боласыздар. Икман галереясы жайгашкан бул имарат 400 жылдык тарыхы бар. Мурун кербен сарай болгон жай учурда мына ушундай түрк элинин маданиятын, тарыхын кол өнөрчүлүк менен чагылдырган туристтик жайга айланган. Мында түрк оюлары, асем буюмдары, кол менен согулган килемдер менен тааныша аласыздар. Икман галереясынан бизди Сулайман Икман тосуп алды. Алар бул жайды үй бүлөсү менен иштетишет. Аталган балага мурас болуп келе жаткан жайда Сулайман 5-муун болуп саналат. Kapadokya'da halı sektör olarak değil, daha çok kültür olarak devam eder. Kapadokya'da evlenmek isteyen kadınlar genelde halı dokur, kilim dokur. Kapadokya'da gilem жасоо деген нерсе сатыш үчүн гана эмес, маданият катары да белгилүү. Илгертиден түрк элинин кыздары гилемди өздөрү токуп, өзү жасаган гилемдерин себине алып кетишкен. Акыркы 10 жылдан бери кол өнөрчүлүк азайып, завод фабрикаларга өткөндүктөн бул жерде туристтер келип сүрөткө түшө турган жерге айланттык. Бул жердеги буюм тайымдардын 99% колдо жасалган. Мында килемдин эле 7 түрү бар. Алардын баарынын аты өзгөчөлүгү бар. Ошондой эле жамандыктан сактайт деп ишенишкен колдо жасалган буюмдар. Түрк элине таандык болгон түрк оюлары, асем буюмдар бар. Yılın 365 gününde yabancı ve yerli turist ağırlıyoruz burada. Ortalama yıla vurduğumuz takdirde günlük... Biz yıldın 365 gününde işteybiz. Gününü bul жерге миңдеген туристтер келет жана анын жарымы соода кылып кетет. Жыл ичи зыярат кылгандар болжолду 350 миң деп айтууга болот. Kişiyi ağırlıyoruz şu anda. Алгаш түрк аялдары үйдө токулган килемдерин ушул жерге өткөрүп, бул жайда килем сатуу 80 жылга созулган. Акыркы 10 жылдан бери кол өнөрчүлүк азайып кеткендиктен аталган жайды туристтер үчүн фото зона катарда пайдаланыла башташкан. Азыр эми бул жай миңдеген туристтерди өзүнө тарткан локациялардын бири. Асел Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Түркия Республикасы, Каппадокия, Көрөме шаарчасы, Регион телеканалы.